айтып эле атышат да, эми мунун баарын айтпасам мен Садыр Нуркожоевич кантип мен кыргыз элинин бетине кантип карайм эртең, кантип жана биз айткан, сиз айткан эл караган бетим кантип жер карап калбасын да соцфонд акчаны уурдап эле атат. Мында кеңешип туруп иш кылалычы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, кеңешип туруп иш кылалычы, сизден суранычы. Азыр эми эптеп макул эми казиного кыргыз элинен сурандык, эми өткөрүп койгула эми ушул бир сураныч эми тиягын контролдойлу. Эртең казинодон тагдырлар талкаланып баштаса, айтат да мына ким контролдойт аны? Ким? Ошо жана тегереңизде жүргөн кишилерби? Кайра алар ажиотаж кылат го дейм. Булардын планы ошондой болуп атат. Садыр Нуркожоевич, мен сизге ачык эле айтайын. Булар ушинтип жана айыл өкмөттөр, акимдер, жана сиз айткан 200 семьянын урук туугандары бүт элдин кыжырына тийип, күзгө барып топтоп, анан сырткы күчтөргө салп берип кошулуп туруп анан элдик бийликти кулаткан атат. Кулаткан атат, ошентип эле кулаткан атат. Ай, жетим тоон иштете турган бизде специалисттер жок. Жок андай специалисттер. Анын акциясын анан международный тияка фондко анан залогко коюп анан тигинтип минтип бул Акылбек Жапаровдун эле аферасы го дейм. Эмне үчүн ушуну мындай прозрачно кылып айтпайсыңар кыргыз элине? Акылбек Жапаров айтпайсызбы? Эмне болгон атат? Жетим тоону кандай кылып иштеткен атасыңар? Кандай технологияларды колдонгон атасыңар? Аякта темирдин канча запасы жатат, канча түрү жатат? Аны кантип чыгарып алган атасыңар? Бизде бюджетте анча акча жок да азыр жетим тоону иштетип. Мен ал интернеттен ачып карадым, ал темир иштеткен заводдор эмне деген килейген бир эмне деген заводдор курулуш керек аны үчүн? Эмне деген специалисттер тартылыш керек? Жак дагы кумтөрдүн шорун кайнаткандай жетим тоонда шорун кайнаткан атасызбы? Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, прозрачно кылгыла, кеңешип кылгыла ишти, кеңешип. Мындай болбойт, элди мындай түртүп эле салып элечи. Şu Акылбек Үсөнбековичтин эле башы чоң, мээси көп, калгандары дөдөйбүз да. Акылбек Үсөнбековичтин өзүнүн канча деген фирмалары бар, канча деген эмелери бар. Ошолорду ким барып, кайсы эменин духу жетет ага барып текшергенге? Кайсы налоговый инспекциянын барып духу жетет? Бул кимдики десе, бул меники деп, дагы бир крыша чыгат да аяктанчы. Лучше цифровизация киргизип коюш керек. Болду, тиякта тигиники бар, биякта мунуку бар. Эч ким налоговыйда ар бир фирмада деген двойной бух учет жүрөт. Зарплатаны көргөзүп коет, 10 000 сом деп көргөзүп коет, болду. Ошого жараша эле соцфондко начисление төлөйт, ошого жараша эле налог төлөйт. Эч качан таза кирешесин көргөзбөйт. Жалаң жаап жашырган жана 200 семья. 200 семьяда ошолордун бизнеси, ошолордун магазиндери, ошолордун базары, ошолордун эле движениясы. Акылбек Үсөнбекович, жерге түшүңүз, жерге. Налоговыйды реформа кылам деп президентти сиз подставить еттиңиз. Ачык кылгыла, кеңешип кылгыла, макул реформа кылынсын, болсун, ачык айтып кеңешип кылбайсыңарбы? Бүт ачык айтпай, кеңешпей кылгандан болуп атат. Проблеманын баары ошондон болуп атат. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизге биз ушундай жүрөгүбүз ооруп переживать этип атабыз. Ушул элди эчтекеден кем кылбай, элдин камын көрүп бир жакшы эмеге жетелеп кетсе экен, жакшы доорго депчи. Бирок жанагандай команда менен алыс барбайбыз го дейм. Акылбек Үсөнбековичке окшогон. Эмне үчүн айтылбайт? Эмне үчүн коррупционный схемаларды бүт билет Акылбек Үсөнбекович? Бүт билет. Минфинда болуп иштеген,
канча жолу депутат болгон, жанагы министерстволордун баарында иштеген, каяктан Минфин болгон киши, министерство финансы болгон киши, ал бүт билет. Бүт билет. Просто айтпайт, жашырып атат. Айтпайт, жашырып атат булчу. Жөн эле ушундай адамдын эмесине батып кеттиңер, эми тияктан жетим тоон иштетем деп, тияктан нарындыктар мага чалып атышат. Не болгонтот, кандай кеткентат деп. Ой, биринчи ошого специалисттер барбы дебейсизби? Специалисттер барбы ошол темирди бөлүп алган? Ошончо специалисттер Кыргызстанда барбы? Жок да. Жок да, анча специалист жок да. Эл душманы көрбөш керек. Эл душманы көрбөш керек. Чындыкты айтыш керек. Эртең элдик бийлик эле жаман болот. Элдик бийлик эле жер карап калабыз. Эл караган башыбыз жер карап калабыз. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен дагы бир жолу суранып кетем сизден. Тегереңиздеги бузукуларды тазалаңыз. Кетириңиз ошолорду.